Damla emne үчүн Чубак ажыга 2 жолу жаназа окулган, себеби эмнеде жана шариятта ушундай кылса болобу? Алла, оор суроо. Чубак ажы бул дүйнөдөн өткөн мезгилде Бишкекте бир жаназа окулду, анан Жалал Абадка барганда бир жаназа окулду. Негизи кайра жаназа окуса зыянбы же зыян эмеспи? Зыян эмес. Бирок милдеттүү эмес кайра жаназа окуу. Бул жаназа окуп койду, кайра жаназа окулбаш керек деген милдет жок, Окуса зыяны жок. Ухуд согушунда мусулмандар көп өлгөн. Мусулмандар жеңил үзасын тарткан Ухуд согушунда. Ошондо Асадулла, Аллахтан арстаны атка конгон Хамза радиаллаху анху дагы Ухуд согушунда каза болгон. Шаһид болгон. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошо Ухуд согушунда каза болгондорго жаназа окуганда Хамза жылдырылган эмес. Хамзаны койгон, өлүктөрдү алып келген шейиттер. Жаназа окуган, алып, башкаларды алып келген жаназа окуган. Ошондо бөлүп жаназа окулган да. Ошондо Хамзага бир канча жол жаназа окулган. Аллаху алам зыяны жок. Эми анда ошол жерде аалымдар, бир жерде Максат ажы окуду, мен адашпасам, ал жакка барганда Чүкүр дамла окуду. Иншалла жаназа эмне бул дуа. Дуанын эч кандай артыкчылыгы жок иншалла.